Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата жат жазуу уюштурулду. Ал сабаттуу бол өнөктүк алдында өтүп, мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, туура жана сабаттуу жазууга багыт берүү максатын көздөйт. Коомго белгилүү инсандар текст окуп, мамлекеттик кызматкерлер, жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана шаар тургундары өз сабаттуулугун сынга койду. Иш-чарада Сайфудин Мурзаев да тилди канчалык деңгээлде билет, билимин текшерип келди. Жат жазууга мамлекеттик кызматкерлер, жогорку окуу жайлардын мугалимдери, шаар тургундары жана жөн гана каалоочулар катышууда. 100% кепилдик бере албайм, өзүмө 5 алам деп, бирок буга чейин мектепте, университетте өзүм 5 алып жүрчүмүн. Кыргыз тилин абдан жакшы көрөм. Чоң маселебиз деп кыргыз тилине көңүлү чала бурулуп калгандыгын айтат элем. Анткени рекламалык шиттер болобу же башка нерселер болобу, көпчүлүк чынаката одоно кетип атат. Бул жерде мөөр басылган бүктөмдүн ичине аты жөнүңүздөрдү, анан колуңуздар анан сөзсүз түрдө кызмат ордуңуздар жазылыш керек. Жат жазууну белгилүү кишилер окуп берет. Бул аудиторияга жат жазууну окуган киши Маданият жана маалымат туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков. Таза болсун деген ниет менен азыркыга чейин текстти көрсөтө элек. Кудай буюрса текстти көрсөтөт. Анан шарт ушундай экен, 3 жолу окуп беришиз керек экен. Биринчи жолу эл даярданыш керек экен, экинчи жолу жазыш керек экен, үчүнчү жолу текшерип алыш үчүн окуп беришиз керек экен. Анан менин аудиториям негизинен сөз баккан кишилер экен, журналисттер, калем кармагандар, котормочулар, жазуучулар, акындар отурат. Мамлекеттик тилде туура жана сабаттуу жазууга багыт берүү максатында мамлекеттик тил комиссиясы сабаттуу болуу өнөктүгүн өткөрүүдө. Айтсаңыз, бул иш-аракет жарандардын сабаттуу болуусуна канчалык деңгээлде таасирин тийгизет? Олуттуу жана салмактуу таасир этет. Анткени ал бул жалпылыгы менен, массалуулугу менен элди өзүнө тартып турат. Иш-чара дагы канча жолу өтөт? Жыл сайын өткөрүлөт. Мындан ары өнөктүк катарында. Бүгүнкү күндө тилге байланыштуу, сабаттуулукка байланыштуу дагы кандай көйгөйлөр курч бойдон турат? Маселелер абдан курч. Анткени мунун бир жагдайлары бар. Кыргызстанда мектептердин 14% башка тилдүү мектептер, өзбек, тажик, орус тилдүү. Калгандын баары кыргыз тилдүү мектептер. Ошону бүтүп келген миңдеген улан кыздар орто жана жогорку окуу жай өткөндө 1-сентябрда сабак расмий тилде болот. 5 жылдан кийин, 7 жылдан кийин магистратура бүткөндөн кийин кыргыз тилинде эркин сүйлөй албайт, сабат жаза албайт. Же орус тилинде эркин сүйлөй албайт, сабат жаза албайт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн биз эл аралык стандартка негизделген деңгээлдер боюнча билим берүүнү киргизип атабыз. Жат жазуунун жыйынтыгы купуя код аркылуу Мамтил жеке KJ сайтына жайгаштырылат. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланат. Сайфудин Мурзаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.